Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз сарф сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн өтө турган сабагыбыз бул 8-чи сабак. Сарфтын 35 бабы. Суласи мужаррат жана анын баптары. Араб тилинде ушул бардык эле этиштер ушул 4 түрдүү этиштердин бири болот. Алар биринчиси суласи мужаррат. Суласи мужаррат дегени кошумчасы жок 3 тамгалуу этиш. Мында айтканда суласи дегени 3 тамгалуу дегени, мужаррат дегени кошумча тамгасы жок дегени. Мисалы үчүн дарабага окшош. Дарабада 3 эле тамга болот атат, негизги тамгалары. Андан эч кандай кошумча тамгасы жок. Мына ошондуктан бул түрдүү этиштерди суласи мужаррат деп атайбыз. Экинчи түрдөгү этиштер болсо суласиюн мазидун фих. Кошумчасы бар 3 тамгалуу этиш. Мисалы үчүн адрабага окшош. Мазид фих деген анда кошумча тамга бар дегени. Мисалы үчүн адраба дегенде. Адраба дегенде алдына дораба деген сөзгө хамза кошулуп атат алдына. Маани тамгалардын көбөсү менен маани дагы өзгөрөт. Бул жерде уже маани көбөйдү да, башка мааниге өттү дегендей. Анан үчүнчүсү кошумчасы жок 4 тамгалуу этиш. Муну рубаи мужаррат деп аталат. Рубаи деген 4 тамгалуу, мужаррат бул кошумчасы жок дегени. Бул этиштин өзгөчөлүгү негизги тамгалары 4төө болот. Бул жерде эч кандай ашкыч тамгасы жок. Өзү негизги тамгалары эле 4 тамга болот. Дахража деген сымал. Анан акыркысы кошумчасы бар 4 тамгалуу этиш. Буну рубаи мазид фих дейбиз. Тадахражага окшош. Дахражанын эле алдына эмне кошулуп атат? Та кошулуп атат. Маани деле бир аз мааниге деле маани кошулат. Кеттик. Анда эмесе араб тилиндеги этиштер ушул 4 түрдөн ашыкча болбойт. Бул 4 түрдөгү этиш жалпысынан 35 бапта келет. Булар сарфтын 35 бабы деп аталат. Демек, ушул 4 түрдүн бирөөсү болот экен. Кандай гана этиш болбосун араб тилде. Ушул 4төөнүн бирөөсү болот экен. Эми ушулардын жалпысы 35 бапта болгондуктан биз мунун сарфтын 35 бабы деп атайбыз. Ар бир бабын биз сиздер менен үйрөнүп чыгабыз. Кудай кааласа, иншалла. Анан бул биз биринчи баштай турган жанагыбыз бул суласи мужарраттан баштайбыз. Суласи мужаррат өткөн чагын эске алганда 3 гана вазында болот. Мында айтканда фаала, фаиля, фаула. Суласи мужаррат кошумча тамгасы жок 3 тамгалуу этиштер фе'л мадыйсы өткөн чагы. Жалаң гана мына ушул үчөөнүн бирөөсүндө болот. Фаала, же фаиля, же фаула болот. Ал эми суласи мужаррат өткөн чагы менен учур чагын кошо эске алганда анда 6 вазында болот. Демек, биз суласи мужарратта канча вазн бар, бап бар экен? 6 бап бар экен. Ошол 6 бап, 6 вазн булар төмөнкүлөр. Булар мынакей карасаңыздар, бул жерде таблица кылып бөлүп койгонбуз. 1-чи бап, 2-чи бап, 3-чү бап, 4-чү бап, 5-чи, 6-чы мынакей. 6 бап турат. 1-чи бап бул фаала яфулу экен. Фаала яфулу тараза бул. Бул таразада насара янсуру мисал болуп атат. Демек, фаала яфулу таразасында этиштер бар экен. Анан фаала яфилу дараба ядрибу мисал болот. Мындай бапта, мындай таразада этиштер бар экен. Фаала яфалу фатаха яфтаху окшош. Фаила яфалу фариха яфраху. Фаула яфулу хасуна яхсуну. Фаила яфилу хасиба яхсибу. Демек, арабтардын этиштеринде этиштер мына 3 кошумча тамгасы жок 3 тамгалуу этиштер мына ушундай 6 түрдө, 6 формада келген экен. Кээ бир этиштер айым барабары фе'л мадийде өткөн чакта фатхалуу, фе'л мударисинде доммалуу, ушуга окшош не колдонушкан экен. Бул таразалар менен биз этиштерди кайсы баптан экендигин не кыла алабыз, үйрөнө алабыз. Ушундай. Кийинки эми ушул 6 вазн суласи мужарраттын баптары деп аталат. Жогорудагы мисал катары жазылган этиштер ушул баптардын аттары деп эсептелет. Биз 1-чи бап, 2-чи бап деп атайбыз. Мисалы үчүн насара янсуру фаала яфулу таразасын биз 1-чи бап деп атайбыз. Фаиля яфилу таразасын 2-чи бап деп атайбыз. Мына ошол баптын аталышы. Анан бул 6 баптын катары ал баптарда келген этиштердин көптүгүнөн алынган. Башкача айтканда, кайсы баптан этиш көп келсе, ал бап 1-чи жазылган. Демек, араб тилинде кайсы бапта эң көп этиштер экен? Ооба, фаала яфулу таразасында этиштер көп экен. Ошол бапта көп болгондуктан ошол 1-чи орунда турду. Андан кийин көп этиш өзүнө алган бул фаиля яфилу экен. Ошентип
ireти дагы бул өзүнчө bir тартип менен коюлган экен. Эми биз сиздер менен көнүгүштейбиz. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен төмөнкү этиштер сүласи мужарраттын кайсыл бабынан экенин аныктагыла дейт. Сиздер аныктайсыздар. Мынакей экранда турат сиздердин алдыңыздарда. Алима я'лам билүү шараха яшраху баптарын аныктайсыздар. Кайсы баптан экендигин. Анан сиздерге тапшырма. Өзүңөр иштейсиздер. Төмөнкү этиштер сүласи мужарраттын кайсыл бабынан экенин аныктап келгиле. Ошолардын баптарын аныктайсыздар. Бизде көнүгүү анан тапшырма болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде медреседе мына ушул программа окутулгандыктан биз көнүгүүнү класста иштейбиз, тапшырманы үйгө балдарга тапшырма беребиз да. Ошондуктан бул жерде экөө тең бар. Сиздер мына ошол экөөнү тең как сиздерге тапшырма катары кабыл аласыздар деген ойдобуз. Кийинки жана сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.